Ысык Көл облусунун Карабой айылында эл аралык деңгээлдеги олимпиадалык спорт комплекси курулат. 4 майда Кыргыз футбол биримдигинин президенти Камчыбек Ташиевдин катышуусунда спорт комплекс салына турган жерде көчмө жыйын өттү. Анда көп тармактуу спорт комплекстин курулушу жана өнүктүрүү пландары талкууланды. Аталган долбоор өткөн жылы 17 гектардан ашык жерге куруу пландалган. Быйыл аны кеңейтүү демилгеленди. Жаңы спорт комплекс өлкөдөгү алгачкы ирет эл аралык жана заманбап талаптарга жооп берген олимпиадалык борбор болот. Спорт комплексинин аймагында 10 000 кишилик стадион куруу жана жөөгүлүктөр үчүн өзүнчө чуркоо жолдорун куруу сунуштары каралды. Долбоор спорттун негизги олимпиадалык жана популярдуу түрлөрүн камтыйт. Тактап айтканда, комплексте төмөнкү инфратүзүмдөр болот. Башкы стадион, 4 машыгуу аянтчасы жана мейманкана менен футбол борбору, бокс бөлүмү, күрөш аянтчасы, дзюдо залы, жөөгүлүктөр үчүн жарыш тилкелери, олимпиадалык стандарттагы бассейн, волейбол жана баскетбол үчүн жабык залдар жана ачык аянтчалар, 2 теннис корту жана оор атлетика үчүн зал. Ошондой эле комплекс аймагында атайын шаарча, медициналык зона, эс алуу аянты, жайкы лагерлер, парктар жана кафелер да курулат. Бул спорттук борбор улуттук крама командалардын даярдыгын жакшыртып, Кыргызстанда эл аралык деңгээлдеги турнирлерди өткөрүүгө шарт түзөт. Олимпиадалык спорт комплексинин курулушу мамлекеттик бюджеттин колдоосу менен ишке ашып, ал ушул жылы башталат.